Быйыл кезектеги элдик курултай 25-декабрда өтөт. Ага өлкөнүн аймактарынан шайланган жалпы 700 делегат катышат. Алардын катарында Кубатбек Бариев дагы бар. Ал Бишкектин четиндеги Орок айылындагы тургундардын үлүш жерлери административдик аймактык реформанын алкагында Сокулук районунда калып кеткенин, анын натыйжасында жарандар жерлерди документтештирүүдө кыйналып жатканын кезектеги курултайда айтууга белсенип турат. Элдердин баягы үлүш жерлери бар да. Ошол жерлерди тиги 20% эле ошол документ алып калды, а 80% документ албай калды. Анан бүгүнкү күндө мисалы суу сугаралы десе талаасын договор түзө албайт. Жана ошондой эле банкка коелу десе анда дагы эчтеке кыла албай калды. Азыр эл аябай ошол талаа менен оокат кылып андан кийин ошолорго кыйын болуп атат да. Чындыгын айтканда азыр бүт эле баягы малин айдайт, клубник айдайт. Ошо жерден ошо оокаттары өтүп атканда. Бишкек шаарынын Алтын Ордо конушунун тургуну Аманбүбү Дүйшөкеева Новопавловка аймактык башкармалыгынан кезектеги элдик курултайга делегат болуп шайланган. Ал көп жылдан бери чечилбеген конуштагы профсоюз көчөсүн бүткөрүүнү элдик курултайдын жыйынында айтууну көздөдү. Делегаттын пикиринде ансыз дагы шаарда автотыгын күчөп жаткан маалда профсоюз көчөсүн бүткөрүү менен шаардын батыш тарабындагы унаанын кыймылын жөнгө салса болот. Зардалын деле жолу кандай кыйын эле, элдер өтө албай ат менен өтүп кандай кыйналган жерлер деле бүтүп аткандан кийин биздин профсоюз жолубуз ушул убакка чейин мына айтылып эле келатат. Ошол боюнча эле биз күтүп келатабыз ба, элдин үмүтү зор. Ушул жолубуз эле бир бүтүп калса, анын үстүнө бул жолго моногу чоң Ден Сяопин көчөсү менен Чүй жолунда мына түндүк түштүктү бириктирип турган жолубуз тыгын жаратып келатат. Бул бүттү Кыргызстан боюнча көйгөйлүү маселе, кандай дейсиң? Жеке ишкер Касымалы Боронбаев дагы Новопавловка аймактык башкармалыгынан элдик курултайга делегат болуп шайланган. Ал ата журт жана тынчтык конуштарын таза суу менен тез арада камсыздоону суранат. Учурда санэпидем көзөмөлдүн ичүүгө болбойт деген сууну тургундар аргасыздан ичип жатканын айтты. Мына ата журт конушунда жана тынчтык конушунда ичүүчү суудун баягы сапаты өтө начарлыгынан баягы санэпидемциядан биз анализ чыгарып келгенбиз. Мына азыркы анализдер колумда турат. Бул анализдерде сууну ичүүгө болбойт деп эсептелет. Ал жерде 2000ге жакын түтүн бар. Ошол жергиликтүү депутаттардын катышуусунда шаардык аткаруу бийлигинин кызматкерлерин, мэриянын кызматкерлерин чакырып чогулуш өткөзүп, качан суу чыгарып бересиңер десек, 2028-жылы күзгө деген. Бюджетте акча жок деген. Ал 3 жылдын ичинде эл кандай неме кылат? Азыр суудун сапаты боюнча бардык маалыматты элге жеткизгенге аракет кылдык. Союздун маалында деле ал ушул эгин талааларды сугарган деп берилген суу экен. Аны эмне себептен элге таратып жиберген белгисиз себептер менен таратылып кетиптир. Ошол азыркы жасаган аймактагы бардык элдердин мисалы 60% сууду сатып алып ичип отурабыз. Айрым жаштарын бириктирген спорттун бардык түрлөрүнөн Айрым делегаттар курултайда жергиликтүү бийликтин деңгээлиндеги майда маселелер эмес, мамлекеттин деңгээлиндеги сунуш пикирлер айтылса дешет. Курултайда эми баягы майда чүйдө мисалы аким деңгээлиндеги, мэрдин деңгээлиндеги маселелер көтөрүлбөш керек да. Бул деген мисалы биздин мамлекеттин деңгээлиндеги мисалы маселелер көтөрүлүш керек да. Сен биринчи төмөн жакта мына бүгүн биз чогулуп атабыз шаарда. Бул акимге айтыла турган сөздү айтыш керек. Андан кийин өйдө барганда мэрияга айтыш керек. Ушул маселенин баарын чече аласызбы? Чечиңиз деп. Ооба чечем, бирок мен чече албай аткан маселе мынау бар десе, жогору жакка барган курултайдын делегаттары ошону гана көтөрүш керек. Ошондо мен ойлойм, эффективдүү болот, убакта да бат пайдаланып, көпчүлүгү маселелерин айтып кала алат да. Быйыл кезектеги курултай 25-декабрда өтөт. Ага өлкөнүн аймактарынан жана чет элде жүргөн мекендештерден жалпы 700 делегат катышат. Бакберди Баязбеков, Руслан Бараненко, ЛТР, Бишкек.